Балдар жердин гүлдөрү деп Кыргыз Республикасынын билим берүү жана элим министрлигине колдоосу менен Жапон өкмөтүнүн Кыргызстандагы толук ыйгарымдуу элчилиги балдардын жана өспүрүмдөрдүн улуттук сейтек борборуна үн жана жарык берүүчү аппараттарды тапшыруу аземи болду. Жапон өкмөтү Кыргызстандагы балдардын жана өспүрүмдөрдүн улуттук сейтек борборуна үн жана жарык берүүчү системаларды тапшырып жатабыз. Буга чейин ушундай жүрүлгөнү Токтогул Салтыганов атындагы филармонияда да камсыз кылганбыз. Сейтекте көпчүлүгү балдар тарбияланат экен. Ошол үчүн келечек мундарга шарт түзүп берели деп ушул ишти аркылап отурабыз. Мындан ары дагы Кыргызстан Жапон элинин достугу бекемделип, кызматташтыгыбыз күчөйт деген ишеничтебиз. Алгач сейтек борборунун фойесинде эки элдин достугун билдирген Атайын Тактай чана аземи болуп, андан кийин Жапон элинин салтына ылайык дарыма курчагы белекке берилди. Дарыма курчагы керамикадан жасалып, туруктуулук, умтулуунун символун билгизет. Анын көздөрүнүн салтка ылайык элчи менен сейтек борборунун жетекчиси боюп, эки элдин достугу бекем болсун дешти. Бирдиктүү ишмердүүлүктүн натыйжасында мына 15 жылдан бери кайра долбоор жазып отуруп, республикалык балдардын сейтек мектептен тышкаркы мекемеси $68.000 Япон элчилигинен чоң колдоо тап, өздөрүнүн материалдык техникалык базасын же болбосо жарык жана үн чыгаруучу аппараттардын баарын бекемдеп жатат. Бул изденүүчүлүк жалгыз эле жок деп жата берсе, эч качан келбейт. Бул ушул мекеменин лидерлиги 15 жыл талабай жазып, элчилердин аркасынан байланышып, ушул өлкөгө ийгилик алып келгендиги үчүн биринчи ушул сейтек мектептен тышкаркы республикалык борбордун жетекчилигине терең ыраазычылыкты билдирип кетем. Экинчиден ушул долбоорго өзгөчө көңүл бөлүп, колдоого алган Япон элчилигине терең ыраазычылык билдирип кетебиз. Биз алдыда сөзсүз түрдө дүйнө элинин билим берүүдөгү жетишкендиктерин сөзсүз пайдаланышыбыз керек. Билим берүү азыр бир мамлекетке, бир гана министрликке тиешелүү болбой калды. Айрыкча Япония өлкөсүндөгү санариптик билим берүү технологияларынын тажрыйбасы бизге керек. Жапон достугу бекем болуп, достук концерти андан ары уланып, Жапон элинин белгидорлорун сейтек балдар борборунун таланттуу балдары комузда кол ойнотуп, обон созуп ырдашса, ал эми белгилүү Оэда Дойко тобу улуу Эданын добулбастары менен кечени ачышты. Биздин балдардын жана өспүрүмдөрдүн улуттук сейтек борборунун чоң концерттик залы бар. Анан ушу көп жылдын ичинде бир 15 жыл болуп калды. Биз грант жазганбыз, проект грантка. Анан ошол жылдар ичинде биздин жазган проектибиз эскирип, жылына биз ошол проекттин жаңылап турчубуз. Анан кандай десем, аябай көп отбор өттүк, көп организация, көп уюмдар ал гранттык проектке катышты. Бул залдын ичиндеги үн жанагы свет жабдууларын жаңылатууга биз грант жазганбыз. Ошол проекттен утуп, мына бүгүн ошол проектти берүү аземи болуп жатат. Япон элчилигинен. Япон элчилиги бизге көп нерселерди мурун эле карым-катнаш бар болчу. Анан бирок ошол проектти жазууда бизге көп жардам беришти. Анан биздин проектибиз утуп $68.000 биз ошол проектти жаздык. Жалпы сейтекте бүгүнкү күндө 1800дөн ашык балдар ар кандай сабактан кийинки бош убактыларында ыр, би, шахмат, таеква өңдүү иримдерге катышып келет. Мына ошол балдардын келечегине кам көрүп, алар үчүн жакшы иштер аткарган Кыргыз-Жапон достугу бекем болсун.